Ассаламу алейкум, ардактуу кадырман телекөрөрмандар. Сиздер менен куттуу орозо берүүсүн баштайбыз. Мына ушул айлардын султаны болгон Рамазан айында орозо кармаган жалпы момун мусулмандардын бардыгын тең Рамазан айы менен чын дилден куттуктайлы. Биз болсо сапарыбызды ары карай улайбыз. Күндөгүдөй эле адамзаттын деги эле пенденин өзүнүн кулк мүнөзүнө тийиштүү болгон мүнөздөр, же болбосо кайсы бир деңгээлде адеп ахлак тууралуу кеп кылууну улантып келебиз. Бүгүн дагы биз сиздер менен чогуу кечиримдүүлүк жана ошондой эле текебердик же болбосо кичипейилдик анан текебердик жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто албетте адаттагыдай эле эки коногубуз болот. Алгачкысы кыргыздын мыкты жигиттеринин бири, көлдүк жигит деп дайыма айтып келебиз. Ошондой эле кыргыздын таланттуу жигиттеринин бири Замир Арыкбаев бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Куш келипсиз. Келдик. Жаткан орозо Рахмат. Бирге болсун. Аллах кабыл кылсын дейли. Сапарыбызды улайлы. Мынакей бүгүн биздин негизги тема бул кичипейилдик жана текебердик мүнөз жөнүндө сөз кылып атабыз. Деги эле акыркы учурда көп айтып калышат, мына ошол баягы биздин арабызда Кудайга шүгүр дейли, альхамдулилля көбөйүп баратат. Орозо туткандар көбөйүп баратат, Куранды билгендер көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда негедир ошол исламга шылтоолоп дейбизби, же болбосо башка бир жаатта кичипейилдик жоголуп баратат дейбиз да. Мисалы биз жалаң гана Аллахка сыйынабыз, биз болбойт деген сыяктуу ата энеге болгон сыйда жоголуп барат. Кичипейилдик жоголуп барат дейт. Деги эле кичипейилдик мүнөз адам баласы төрөлгөндө эле пайда болот деп ойлойсузбу, же ал тарбиядан уланбы? Негизи бул тарбия көбүрөөк таасир берет да, негизи бул тарбиядан. Анан баягы ата эненин же болбосо мугалимдин же коомдун баягы же болбосо акыл айта турган, насаат айта турган адамдар жок эсе болсо, эгерде ал адам өзүн контролдош бул өтө кыйын го деп ойлойм да. Анан бул албетте тарбия чоң роль ойнойт. Бирок ошо тарбия болгондо мисалы ата эне текебер бол деп чоңойтпойт да баласын, туурабы? Эмнеден улам, балким ошо сиз айткан коом тескери таасир береби? Тарбия болгондо эми балдарды тарбиялап келатабыз го, бирок сөзсүз түрдө эле ата эне сен текебер бол, буга мындай бол деп үйрөтпөйт да, туурабы? Анан кичипейилдиктен тарбиядан улам деп атасыз. Анан кандай деңгээлде, мисалы сиз деле бала тарбиялап көргөнсүз, бала тарбиялануу учурундасыз да, анан кандай бир өзүнчө бир негиздер, принциптер менен ошо балага кичипейилдикти үйрөтөсүз, тарбия кылып? Башында эле эң жөнөкөй эле мына үйдө мисалы үчүн киши келип калганда, туурабы? Конок келип калса, же болбосо үйдөн деле өзүбүз деле отурган учурда, чай ичип отурган учурдабы, мисалы үчүн баягы улуу келгенде, ата эне келгенде сыйлаш керек, мисалы ордундан туруп бериш керек деген сыяктуу мына ушул нерселерден, элементарный нерселерден башталат да үйдөнчү. Майда нерседен. Тил алчак болуш керек деген сыяктуу, ата энени угуш керек, улууну угуш керек деген ушул тарбиялык маанидеги ушундай үлгүдөн ушундай башталатпы деп ойлойм да. Антпесе бул нерсе ушундай нерседен, майда нерседен баягы чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо кичинекей кезинен баштап ушу дайыма көзөмөлдөө баланы ушу кичипейилдикке, ыйманга, окууга үйрөткөнгө дайыма далалат кылып келебиз да. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбызды ары карай улайлы. Биз өзүңүздөр жакшы билгендей, мына ушул бүгүнкү күндө жакшы оюндар менен дагы эфирибизди улап келатабыз. Бүгүн да ошол оюнду баягы салтын улайлы. Биздин алдыбызда жакшы китептер, белектер турат. Андыктан мына ушул белекти алыш үчүн сиз болгону бир жакшы суроого жооп беришиңиз керек экен. Мен Замир мырзаны да кабардар кылып коеюн. Мына ушул программанын жүрүшүндө ошол суроого туура жооп берген инсан гана бизден да ушул белекти ала алат. Ал эми суроо болсо төмөндөгүчө, мен дароо эле суроону окуп коеюн. Жогун болсо биздин түз эфир аркылуу өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды СМС жөнөтүү менен гана жиберсеңиздер болот. Кайсыл сахаба Каабанын ичинде төрөлгөн? Мына ушул суроого жооп бар болсо, анда бизге байланышка чыгыңыздар, же болбосо СМС маалымат жөнөтүп жообун жибергенге аракет кылыңыздар. Ал эми программанын аягында биз сөзсүз түрдө сиздерди баягы жакшы белегибиз менен сыйлайбыз деп ишендирип өтөлү. Дагы бир жолу суроону кайталап өтөйүн. Кайсыл сахаба Каабанын ичинде төрөлгөн? Биз болсо кайрадан маегибизди улайлы. Мынакей сизди биз көп убакыттан бери шоу-бизнес чөйрөсүндө, маданият чөйрөсүндө билебиз. Өзүңүздүн аракетиңиз менен ушундай жакшы деңгээлге жетип келесиз, бирок акыркы учурда айтышат, дал ошол атактуулук
же болбосо баягы эл арасындагы өтө көп сыйдан улам айрыкча маданий чөйрөнүн инсандары кичипейилдикти жоготот деп. Себеби алар баягы сыйга көнүп калышат, мактап, баягы көтөргөнгө көнүп калышат. Туура, ал жагы туура. Ушул теманы улап кетсеңиз да, деги эле мына ушул биздин айрыкча кыргыз маданиятында, кыргыз чөйрөсүндө бул кайсы бир деңгээлде проблемага айланып бараткан жокпу? Туура, бул өзүңүз деле билесиз бул тармакты. Баягы негизи сиз айткандай ошо мактоолор, дайыма ошол урмат, сый, ошол нерселер, акча, мисалы үчүн, туурабы? Кичине атак даңк, ошонун баардыгы кандайдыр бир деңгээлде адамга өзүнүн таасирин берет экен да. Бирок бул нерсени баягы көтөрүш керек экен да. Бул нерсени көтөрө албасаң, бул нерсе баягы бат эле кайра жоголуп кетиши мүмкүн. Тоголок болот десек болобу, жана бакытты тоголок дейбизби? Ошондой эле да, бакытты ошондуктан аябай биз этият болушубуз керек. Бул бизге шоу дүйнөсүндөгү эле эмес, бул ошол эле аты чыккан саясатчылар, чоң ишкерлер мисалы да, ошол адамдарга да деги эле адамзатына тиешелүү нерсе да булчу. Анан ошол учурларда баягы көзөмөл, баягы кеңешчилер дагы ар тараптан достору болобу же ата эне тарабынан болобу чыгып аябай мындай акыл насаат айткан адамдар да көбүрөөк болуш керек да. Ошол учурунда адамдын ар жагында, өзүнүн ар жагында да дээринде да болуш керек деп ойлойм да. Демек кичипейил адам сиздин оюңуз боюнча жөн эле баягы кичипейилдик болуп, ордунан тура калып сый көрсөтүп эмес, ал критиканы, сынды дагы тура кабыл алган, туура. Акчаны көтөрө алган адам болуш керек, э? Дөөлөттү, бакытты, атак даңкты, урмат, сыйды көтөрө алыш керек да. Ошол учурда ошол нерсе баягы адамга баягы жугат деп ойлойм да мен. Куттуу Орозонун, куттуу Рамазандын ичинде турабыз да. Мындай учурларыңыз болду беле, кайсы бир деңгээлде ошол жанагы пик дейбизби, же болбосо ошол бийик чокусу дейбизби, атактуулуктун бийик чокусунда туруп, мындай өзүңүз кайра байкап, мен негедир баягы жылдыз орус менен деп коет го, баягы тилде ушул жоготуп баратам деген ойлор болду беле, корккон учурлар болду беле сизде да? Бул учур көбүнчө жаңы кадам жасап баштаган ушуларда болот да. Анткени себеби бир эмеден бир кандайдыр башка жөнөкөйлүктөн белгилүүлүккө ошол учурларда көп болот да. Анткени себеби адам андай баягы внимание деп коебузбу, баягы көңүл бөлүнүү, ошончолук баягы урмат, сыйды, ошончолук баягы дөөлөт, акча, ушул бир оомат келип аткан учурда, ошол учурларда баягы адам өзүн контролдон жоготуп коюшу мүмкүн да. Көбүнчө жаңыдан кадам жасап аткан учурларда көп болот да. Ошо жана айтып атпаймынбы, ошол учурда баягы кеңешчилер, азыр кой деген адамдар көп болуш керек да. Менде деле ошондой учурлар болгон, бирок кой деп ким айтты? Негизи көп эле адамдар айткан, ошол ата энем ошо жөнөкөй болгон, эч убакта көтөрүлбөгөн, алма деген баягы канчалык шагы көп байласа ошончо ийилип туруш керек деген сыяктуу ата эне, анан өзүнүн достор, анан шоу дүйнөсүндө биздин улуу адамдар баягы биздин жолду басып өткөн биздин улуу адамдар. Анан кийин ошол учурда ошондой адамдардын дагы таасири болбой калса, анан ошондой жанагындай өмүр бою баягы текеберликке, жанагындай жаман баягы адаттарга, сапаттарга ээ болуп калышы мүмкүн да. Жакшы. Замир мырза, мынакей биз сиздин баягы иштөө чөйрөңүздөгү кичипейилдик туурасында сөз кылдык да. Бул эми баягы сиздин ишиңиз, эртеден кечке ошол менен алек болосуз. Маданият чөйрөсүндөгү сиздин ошол каныңызга сиңип калган нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Эми үй бүлө. Үй бүлө бул адам баласынын ар бирине тең эле тийиштүү нерсе. Үй бүлөдө сөзсүз түрдө баардык нерсе болот. Бирок акыркы учурда мына ушул ислам улам өнүккөн сайын дейбизби, же болбосо баягы исламдын бутактары көбөйүп кеткен сайын дейбизби, бир нерсе пайда болду да, айрыкча биз муну көбүрөөк байкап келатабыз. Келиндин жүгүнүүсү. Келиндин жүгүнүүсү бул кичипейилдик, жөн эле учурашуу, же болбосо баягы улууларды сый, урмат деп эле карачу элек да, мурун ата бабалар. Кийинчерээк баягы сиз деле жакшы билесиз, тойлордо жакшы жүрүп калдык, билип калдык. Жүгүнүү дегенди мындай, биз Аллахка гана сыйынабыз, биз сыйынбайбыз, жүгүнбөйбүз деген мамиле пайда болду да. Бул келиндин текеберлигине жатабы, же болбосо бизде туура эмес үйрөтүүлөр болуп атабы? Баягы ошо туура эмес
кичине маалымат алгандыктанбы деп ойлоп калам да. Бизде көлдө, нарында сиз жакшы билесиз, келин кайнатасына, кайненесине, кайнагаларына жүгүнөт. Бирок бул ал кандай ниетте, ал өзүнүн ниетине байланат деп ойлойм да менчи. Ниетине байланат. Ал ошо ата-энесин Кудайдан өйдө көрүп жүгүнүп атабы? Же урмат сый менен сый көрсөтүп жүгүнүп атабы? Вот ошол жерде да эмеси. Түшүнбөстүктө. Маанис эмеси, проблема ошол жерде да. Эгерде чындап туура бардыгын чача билип, мисалы үчүн мен Аллахка жүгүнөм, анын улуулугуна, бизди жараткан Аллах ал жалгыз деп анын ыйыктыгына, улуктугуна баягы сыйынып жүгүнгөн болсо, ата-энеге, улууга баягы жөн гана ниетинде урмат сыйгана катарында жүгүнүп койсо, бул ойлойм, бул деле туурабы деп ойлоп калам да, туура деп ойлойм. Жубайыңыз жүгүнөт. Бүгүнкү күнгө чейин жүгүнөт? Ооба, жүгүнөт. Демек кичипейил жубайыңыз. Кичипей, ошо өз бизде салт да, көлдүн салты баягы кыргыздын. Жакшы. Гүл Карабаш баягы өзүнчө жакшы учурларды эстеп кеттиңиз окшойт, Сапарыңыздарды кылайлы, эми кичипейилдик деп атабыз. Кичипейилдик дагы коомдо башка кайсы жерлерде көбүрөөк жолугат деп ойлойсуз? Кичипейилдик мүнөз бул адам баласына баягы тарбиядан улам келди деп атпайсызбы? Бирок кичипейилдикте акыркы учурларда баягы биз кээ бир учурда айтып калышат, баягы биздин агаларыбыз, аталарыбыз же болбосо мына ушул дин тааныган инсандар айтып калат, светтик жашоо дегенди баягы сөз кылып албадык да, биз светтик өлкөбүз депчи. Ошол светтик өлкөдө эмнегедир кичипейилдик көбүрөөк бар сыяктуу сезилет да. Себеби ал жакта баягы этикага байланган нерсе деп айтышат мынча. Анан кандай деп ойлойсуз? Ислам чөйрөсүндө кичипейилдик көппү же светтик өлкөлөрдө көп болобу? Сиз мисалы жер кыдырып жүрөсүз туурабы? Элдерди көрүп атасыз. Азыркы учурдан алып караңыз, баягы туура баягы бардык суроонун бардыгына жоопту Курандан тапса болот, Исламдан тапса болот. Бирок негедир акыркы учурда светтик өлкөдө көбүрөөк кичипейилдик болгон сыяктуу сезилет да? Кандай деп ойлойсуз? Алар ошол нерсени баягы маданият катары светтик өлкөлөрдө ошол бири-бирине урмат көрсөтүүнү булар маданият катары кабыл алышкан да. Мисалы үчүн ошо жөнөкөй эле ошо биз Америкага бардыкпы же каяка барабыз туурабы? Мисалы үчүн очередке турсаң, же болбосо бир нерсе болуп бир кысталып атсаң, сени албетте кое бергенге же болбосо бир мындай сага бир жардам көрсөтө калганга, ушундай ошо сиз айткан, сиз байкагандай нерселер бар да, кичипейилдик. Бизде деле бул исламда да кичипейилдик жок деп айтканга эч убакта болбойт. Болбойт. Азыраак эмеспи дегеним да? Кандай деп ойлойсуз? Жеке оюңуз? Жок, аз деп деле ойлобойм. Ким ушу исламды тутуп туура жагына багыт алса, бул туура эле деп ойлойм. Бар, бизде бар. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбыздары карай улайбыз. Биз бүгүн куттуу орозо берүүбүздө жакшы бир тапшырма бергенбиз. Ошол тапшырмага дагы жооп жибергенди унутпаңыздар. 8850 сандар аркылуу туура маалымат жиберсеңиздер болот. Кайсыл сахаба Кабанын ичинде төрөлгөн деген суроого жооп издөөдөбүз. Ал эми бүгүн бизде конокто болсо Кыргыздын мыкты жигиттердин бири Замир Арыкбаев конокто. Биз азыр сиздер менен чогуу мындан мурун эле сөз кылган жагымдуу жакшы сюжетке сапар тарткан турабыз. Деги эле кичипейилдик туурасында, анын ичинде келиндин жүгүнүүсү тууралуу, акыркы учурда коомдо кандай сөздөр айтылууда бул туурасында алдыда Элизат Матисаеванын сюжетине көңүл бөлүп, андан соң программага кайтып келебиз. Кичипейилдиктин мазмуну пенденин жараткан алдындагы милдети менен аныкталат. Башкача айтканда, пенде анын алдында эч нерсеге ээ эмес, алсыз, кудуретсиз, чамасы чектөөлүү маклук. Адамзат өзүнө багышталган илим, мансап, бийлик, байлык өңдүү убактылуу нерселер менен алсыздарды, карапайым элди эзип кордук көрсөтпөшү керек. Анткени Алла баардык мезгилдин жана эртеңки келечектин ээси. Пенде келечекте өз башына эмнелер келерин эч качан биле албайт. Кээ бир адамдар теке бир адам өзүмчүл, башка жакшылык каалабайт деп айтышса, айрымдары өз укугун билген адам деп да айтышат. Акыркы учурларда коомубузда келиндин жүгүнүүсү да ар кандай пикирлерди жаратууда. Айрым адамдар келиндин жүгүнүүсү бул салт, теке бир адам гана жүгүнбөйт дешсе, кээ бири буга карама-каршы пикирлерин айтышат. Биздин кыргыз элибизде ата бабадан калган салтыбыз бар. Бул салтыбызда деген жаңы келин болуп келгенде
кайнене кайнатасына улуу кишилерге жүгүнүш керек. Кээ бир айтат, азыр келиндер жүгүнбөй эле койсо болот дейт. Бул жүгүнбөй эле койсун деген сөзгө мен кошулбайм чындыгындачы. Анткени баягы чоң улуу кишилерге кайнене кайнатасына барып учурашкандан көрө жүгүнүп койгон бул кичипейилдикке да жатат. Келин киши ынсаптуу болуш керек. Ошон үчүн келиндин жүгүлгөнүнө мен кошулам. Коомубузда биз жаратканга гана жүгүнүшүбүз керек деген пикирлер да бар. Мындай ой жүгүрткөн адамдарга Кыргызстан Ислам университетинин тышкы алака жана социалдык иштер боюнча проректор, теолог Ниязов Бакытбек ар бир адамдын ниети түз болуш керек деген пикирин айтты. Бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah. Албетте бул маселеде коомчулук арасында кайчы пикирлер, ар кандай көз караштар айтылып келүүдө. Деги эле жүгүнүш керекпи, жүгүнбөш керекпи дегенде бул маселе динибизге тийиштүү маселеби же салтыбызга, каада салтыбызга тийиштүү маселеби деп алгач ошол маселени ажыратып алууга тийишпиз. Эгерде кайсыл бир инсан мына ошол жүгүнгөн чакта эгерде ниетинде ошону Кудай даражасында улуктаган болсо, ал учурда албетте чоң күнөөкөр да болот. Бул маселени шариятыбыз четке кагат. Ал эми салтыбызда жөнөкөй эле мына ошол кайната кайненени, ата энени урматтоо же болбосо ошол тууган туушканды урматтоо максатында жүгүнгөн болсо, ал учурда ниетинин түздүгүнөн улам. Кала берсе, мына ошол салттан улам ал маселе жөнөкөй эле маселе катарында кабыл алынып калат. Жыйынтыктап айтсак, кичипейилдиктин акыбети өтө эле жемиштүү. Анткени кичипейилдер берешен келишет. Берешендер албетте мейирман болушат. Мээримдүү инсан болсо макулукка кызмат кылайын деген тилектен жазбайт. Жараткандын ыраазылыгын табууга бул асыл тилек өбөлгө. Элизат Матисаева, Исламбек Бешенбаев, Атайын Куттуу Орозо программасы үчүн. Эрип бүтсүн көңүлдүн кир муздары, Кудай берген мүмкүнчүлүк бул дагы куттуу болсун. Бир жылда бир жылмайган кереметтүү бүт айлардын султаны демекчи. Рамазан айыңыздар куттуу болсун дейли, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз куттуу орозо деп аталган жакшы берүүбүздө маегибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто Арыкбаев Замир мырза. Мындан тышкары биз дагы 8850 сандарына байланышка көрөрмандарыбызды күтөбүз. Суроолоруңуздарды СМС аркылуу жиберип, жана ошондой эле мындан мурун берилген тапшырмадагы туура жообуңуздарды узатсаңыздар болот. Ал эми тапшырма кайсыл сахаба Каабанын ичинде төрөлгөн деген суроону узаттык. Эгер туура тапкан болсоңуз, анда сөзсүз түрдө программанын аягында жеңүүчү аласыз дагы, бизден жакшы белектерди аласыздар. Ошондой эле Замир мырзага суроолоруңуздарды 8850 сандар аркылуу узатсаңыздар болот. Эми кичипейилдик, текеберлик мүнөз, бул айрыкча көбүнчөсүн ушундай деп атабыз, тарбиядан улам пайда болот деп атабыз, же болбосо дагы мына ушундай көптөгөн варианттарын айтып атабыз. Сиз айттыңыз, баягы светтик өлкөлөрдө маданият көп болгондуктанбы, аяктын маданиятына сиңип калгандыктанбы деп. Демек анда бизде маданият жоголуп баратабы, эгер кичипейилдикти жоголуп баратат деп айта турган болсок? Аны ким айтып атат болду экен ошо? Бул эми баягы биздин көбүнчөсүн ойлордун баардыгы тең айрыкча азыр модага айланбады социалдык тармактарда, мисалы кичипейилдик негедир жоголуп баратат деп айтсат. Андан тышкары жалпы эле карап көрсөңүз, мисалы сөзсүз түрдө баягы демократия деп атып эле бири-бирибизди чукуп эле бири-бирибиздин жаман жактарын айтканга өнүп алдык да. Анан ушундан улам ойлойбуз да, маданият бизде жоголуп баратабы анда. Сиз айттыңыз да, светти көргөндө маданият бар үчүн кичипейилдик көп деп. Жок, аны көп деген жокмун. Бизде бар. Эми баягы кандай десек, аябай кыйнап атасыз да менчи. Кыйнап атам ба? Бурушка такып алып кыйнап атасыз. Келиңиз мындай кылалы канда. Сиздин чөйрөдө, мына ушу шоу чөйрөсүндө өтө эле кичипейил, мен ушунчалык баалайм, кичипейилдигинен сабак алам деген инсандар барбы? Эми сабак албасак дагы баягы кичипейил балдар бар. Сиз сабак албаган, бирок сиз кичипейил деп тааныган. Кичипейил деп тааныган. Бар, санап берсек болот, көп эле.
мына азыр телеге чыгам деп бир байкебиз кирип турат. Колуна комуз кармап. Бул байкебизди айтсак да айтып бүтпөйбүз да, кичпейил деген. Бул улуу болсо дагы улуу башын кичүү кылып, кичүүлөргө дагы ушундай бир өзүнүн ушундай сый урматын, анан мындай кичпейлигин дайыма көрсөткөн байкебиз. Бул агабыз да мына чыгармачыл чөйрөдө турабы? Сизди алып көрөлү. Жакшы. Эми мындай кылалык, келиңиз Замир мырза. Үй бүлө темасына өтүп келип атат да. Үй бүлөдөгү мамиле. Үй бүлөдөгү мамиледе биз мындан мурун башка бир жаатын алдык, келиндин жүгүнүүсү жөнүндө алдык да, кичипейилик жатат деп. Мындан тышкары акыркы учурда көбөйүп барат. Биз мурун айтчу элек, жок, түштүк жакта ошондой дейт, биз жакта андай эмес, көл нарын жакта андай эмес дейбиз, бирок баягы бөлүнүүдөн алыспыз, бирок ошентсе дагы, мисалы, жубайына, айрыкча өзүнүн күйөөсүнө сиз деп кайрылган, бул кичипейилик, аялдын кичипейилиги. Ушул нерсе керекпи? Жакшы болмок. Бул кайсы бир деңгээлде баягы аял менен эркектин ортосундагы аябай жакшы бир эркиндик, жакшы мамилени жоготуп койбойбу? Мындай сиз деп көп нерсесин айта албай калбайбы? Айтат. Сиз деп туруп айта берет да. Урушса деле сиз деп уруша берет. Жакшы. Жакшы экен. Деги эле жубайыңыздын сиз деп кайрылышын каалайт экенсиз? Үндөп көрдүңүз беле? Жок, үндөбөгөн эмесмин, бирок эми десе деле болот, дебесе деле болот деп. Бизге баягы көл тарапта бизде сиз дебегендиктен баягы бизге мындай өөн учурайт, жок, өөн деле эмес, мындай бизге айырмасы деле жок да. Сиз десе деле болот. Сиз десе жакшыраак болот. Бирок сиз десе жакшыраак болот. Эгерде эфирди көрүп отурган болсом да сөзсүз түрдө ойлонуп болуш керек, оюндагысын айтып койду деп. Буга чейин да оюңузду айтып көрдүңүз беле ошентип? Сиз деп көрбөйсүңбү мага деп? Айтып, бир жолу тамашаласам керек эле айтып койсом. Сиз дейин деп жүргөн, анан эле кайра унутулуп калды. Унутулуп калды. Балким бул нерсе баягы сый дейлик, бирок ошентсе дагы баягы айрыкча күйөөсүнө кайрылган нерсе жакындыкты билдирет болуш керек, мындай чек араны жаап коебу деген ойлобузда, жоктукка чыгарабы деп. Билбейм, андай деле эмес го. Жакшы. Деги эле кичипейилдик, анан текеберлик деп атабыз. Кичипейилдик жөнүндө айтып атып, көптөгөн сыпаттар жөнүндө айтып кетип атабыз да. Кичипейилдикке ошол эле эпчил кирет, кичипейилдик ошол эле ак көңүлдүк кирет, кичипейилдик ошол эле баягы элпектик кирет депчи, анан баарын жалпылап эле кичипейилдик десек болобу же сиз ошол биз айтып аткан элпек же болбосо дагы башка мүнөздөргө дагы мындай кайсы бир деңгээлде далилдеп айта аласызбы, мүнөздөмө бере аласызбы? Элпек кандай болот? Эгер кичипейил, анда сиз айткандай ордунан туруп берип, баягы жакшы сыпаттарга ээ экен, элпек кандай болот? Элпек деле ошонун бир баягы бутагы да. Кичипейилдиктин эле бир бутагы да. Бир үчүн бир кичипейилдикти бир мындай бак сыяктуу карасак, анын элпек бир бутагы. Урматчы да бир бутагы деген сыяктуу, Мен ушундай түшүнөм. Ушундай түшүнөсүз? Мен ушундай түшүнөм. Анын көп бутактары бар да. Сиз ошол даракты элестетирип атасыз, ошол дарактын кайсыл бутагына жакынырааксыз? Элпексизби, кичипейилсизби? Билбейм, аны эл айтыш керек. Эл айтыш керек, сиз айтышыңыз керек, же болбосо көрүп жүргөн адамдар айтыш керек. Мен өзүм айтсам балким калп айтып коюшум мүмкүнмүн, же чын айтышым мүмкүн, же мактанып коюшум мүмкүн, же калп айтып Кудайга күнөөкөр болуп калышым мүмкүн дегенде. Аны эл өзү тыштан карап баамдабаса, өзүңдү өзүң баягы ар бир адам мактаганга аракет кылабыз да, чындап келгенде. Жакшы. Куту орозо берүүбүздүн аты ушундай. Орозо кармаганыңызга канча жыл болду? Орозо бир 5-6 жыл болуп калды го. 5-6 жылдан бери кармайсыз. Үй бүлөдө сиз менен чогуу жубайыңыз, балдарыңыздын да кармаган учурлары болобу? Карындаштарым быйыл кармап атат. Жубайым ошо кандайдыр бир себептер менен кармай албай калып атат. Сиз дегенди айта албай калган сыяктуу. Кудай буйрса кармайт, анын ниетинде бар. Буйрса. Жакшы. Деги эле мына ошол акыркы учурда жаштар арасында ислам өнүгүп баратат деп бирөө айтат. Жок, ислам өнүккөн менен баягы ошол исламды жамынып алып, исламдагы кайсы бир жаттама сөздөрдү жаттап алып, анан коом бузулуп атат дейбиз да. Жаштар арасында исламдын өнүгүп атканын байкайсызбы, же тескерисинче баягы туура эмес жолго баратат деп айта аласызбы? Биз мурункуга караганда туура эмес жолго баратат деп айтыш да кыйын. Анан бирок чындап карап көрсөк, бирок бизде баягы каяктан билебиз? Мечиттерге барганда, жума намазга барганда, же мындай намаз окуп кирип калганда, ошол жактан байкалат да. Ошо мечиттеги жааматтын көп пайызы, бир 70-80% ошо жаш курактагы жаштар. Анан ошондон байкайбыз, ошо жаштар ошо исламга көбүрөөк тартылып, көбүрөөк баягы көңүл буруп, баягы кабыл алып атканы. Ошо намаздан билебиз да.
чыгарабыз. Демек анда биздин жаштарда ислам өрчүп атат, Өрчүп атат. Анан баягы бул коомдо баардыгын кездештирсе болот турбайбы? Ыймандуун дагы, анан ыймансыз, анан нейтральный деп коебузбу? Ыйманга жамынып алган ыймансыз. Андайлар да эми жашоодо баарын көрүп атпайбызбы? Бирок тилегибиз ошо ыймандуулар, ыймандуу жаштар, ыймандуу биздин инсандар көп болсо экен деп эле тилейбиз ошо. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, куттуу орозо берүүбүздө бүгүн биз кичипейил жана текебер мүнөз туурасында сөз кылып, биринчи коногубуз менен маек курдук. Ал эми коногубузга чын дилден ыраазычылык билдирели. Бизде бүгүн конокто Көлдүк жигит кичипейил дейрик. Кичипейил мырзалардын бири. Сиз айтып дебедиңизби ошон үчүн? Сиз айтты, мен айтайын сиздин мүнөзүңүздү. Сиңип калбайсызбы? Кичипейил мырзалардын бири, маданият чөйрөсүндө өтө жакшы салым кошкон инсандардын бири Замир Арыкбаев бизде конок болду. Замир, ыраазычылык билдирейин. Аллах ыраазы болсун, келген кадамдарга сооп жазылсын, туткан орозо кабыл болсун. Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды ары карай улайбыз. Суроону унутпаңыздар. Кайсыл сахаба Кабанын ичинде төрөлгөн деген суроону узаттык. Туура жоопту 8850 сандарына СМС маалымат аркылуу жөнөтүңүздөр. Эгерде туура жоопту сиз тапкан болсоңуз, анда биздин белектерибиз стөлүбүздүн үстүндө турат. Буюрса, мына ушул нерсе сизге жаңы гана жакшы ийгиликтерди алып келет дейли. Сапарыбызды ары карай улайбыз. Алдыда болсо жалпы кыргыз элин мына ушул келип келген Рамазан айы менен куттуктоо жана ошондой эле жагымдуу жакшы музыкалык чыгарма. Андан соң бүгүнкү программанын кийинки коногу менен жолугушабыз.